чоң атам Бекташев Турганбай 1915 жылы Алай районунда Правда совхозунда туулган. Ал 1938 жылы 23 жашында советтик финдер арасында согушка чакырылган. Ал жерде 1938 жылдан тартып 1940 жылга чейин согушкан. Ошол согуш арасында Ленинград блокадасына ошол жерден бир полк түзүп, аларды ошол жака жиберишет. Ал жерде алар жетишет, Ленинград блокадасына жетип, согушка катышып, дагы бир бөлүнгөн жерге кетип бара жатканда поезд жарылып кетет. Бир полк жок болуп, анын арасында 5 адам калат. 5 адамдын арасында да мен чоң атам болгон. Алар ошол жерден адашып, Токой арасында аралап 10 күн жатып, анан кетип бара жатканда бир айылга туш келишет. Айылда бир кишини жолуктурушат. Ошол киши аларды советтик армия турган жерге алып барат, госпитальга алып барат. Жокерлердин арасында ошол жерге алып барган кезде ошол 5 адамды алар өздөрүнө кошпой коюшат экен да, как разведчиктер деп ойлойт экен. Анан кийин мен чоң атамдын жанында партийный билети болот экен да, ошо партийный билетин көрсөтүп, анан действительно ошол биздин адамыбыз экен, биздин жокерлер деп билишип, кошуп, андан ары согушка кетет экен. Ал жерден госпитальдан лечение алып, андан ары согушка кетет экен. Ал 1944 жылы Ленинград бошотулганга чейин ошол жерде согушкан экен. Андан ары Ленинград бошотулгандан кийин Москвага кетип бара жаткан жерде дагы кол салуунун арасына туш келип, катуу жарадар алат. Ошо катуу жарадардан ал өз мекенине жиберилген экен, ардагер болуп, инвалид болуп жиберилген. Мен өз чоң атам менен аябай сыймыктанам. Ушул убакытка чейин биз ар дайым 9 майда эстеп, эскерүү күнү өткөзүп турабыз.